кандай сонун мечит салып берет. Болгондо да укмуш мечит да, ичинде суусу жаңы немемен. Канча деген аталарыбыз, апаларыбыз дуа кылган да, мечиттерге, мечит жок, мындай үйлөрдө намаз окуш эле. Мынакей караңыздар, кандай сонун мечит курулуп атат. Туугандар, ушу мечитке келиңиздер, намазга келиңиздер дейт. Өсөйүн десе бир кыргыз дейт, өлүп кетет 1000 кыргыз дейт. Өстүрбөсө өзүбүздү биз кыргыз, кантип өсөбүз биз кыргыз дейт. Ошон үчүн ким бирдеке жакшылык кылса, жардам берейик. Колубуздан келбесе да дуа кылайык, ичибизден сүйүнөйүк, жакшылык кылсаң өзүңө, жамандык кылсаң өзүңө дейт. Жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Жакшылык кылды өзүнө, бул акыретине да. Акыретте соогун көрөт да. Эч ким кыла жок да, ушу максат экен. Алла разы болсун. Биздин атыбыздан кичине болсо да чапан, калпак, сенин бетиң жалпак, менин бетим жалпак, кыргыз кийет ак калпак дейт, кыргыз бак анан чапан берсе баары эле кийип кийет, үйдө калып калат. Бул чепкен мечитке келгенде кийип ушул жерде кийип ар дайым мечиттерде кийип жүрүңүз. Кимдер? Апаларыбыз кийген чепкен. Алла разы болсун баарыңыздарга. Ар дайым сиздердин дуаңыздар менен, аксакалдардын дуасы менен болуп атат. Бул нерсе өз эле болуп калбайт. Алла каалады. Бул жерге ким келди? Алла каалаган адам келди. Алла каалаган үйгө мечитке келет да. Иншалла баарыңыздардан Алла разы болсун. Баарыңыздар үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Ушу максат акем өз үй бүлөсү, ата энеси менен баардыгы менен ажылыкка барып, ойлогон ойлор бизге да дуа кылып туруңуздар. Алла разы болсун. Баарыңыздар.